Мына мынтип бир кнопканы басып, миңдеген долларларын алдатып жаткан мекендештер бар. Башкача айтканда, күндөп, түндөп, уйку көрбөй, талыкпай иштеп же кредитке алган акчасын бир заматта кол жуугандар чет өлкөлүк аферисттердин капчыгын кампайтууда. Алар болбогон эле схемадан алданып калганын түшүнүп, аны камерага ачык айтып берүүдөн уялып жатышат. Бул эмне болгон схема? Ага салган акчаны кайра кайтарып алса болобу? Азыр кыргызстандыктарды тоноп жаткан эл аралык аферисттер жөнүндө айтып берем. Атым Арген Бактыбек уулу. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып коюңуз. Интернетте элде жок товарларды алып беребиз. Сапаты мыкты, баасы арзан деген жарнамалар көп кездешет. Карасаң чынында жарнамалары кооз, сүрөт, видеолору ишенимдүү көрүнөт. Ошондуктан адамдар аларга жапырт кайрылышат. Мисалы, биздин Жаркын аттуу каарманыбыз Hunter Product аттуу Telegram каналына ишенип, телефон буйрутма берген. Ага Ксения аттуу оператор жооп берип, буйрутманы каттаган. Баягы мен өзү мындай эмекишимде айкибай мындай бирдемени эметсем текшерип эметкен киши мен бирөөгө $300 эмес 3 сом которгон эмесми өзүм ушундай 31-ге чыгыпчы. Анан бул аябай мындай билбейм да, ушу каяктан алышат булар жанагыдай товар менен стористерди же видеолордучу. Они настолько правдоподобны да. Ошого мен алданып калдым да. Анан бирөөгө да айтсам болмок экен да, мындай бирөө менен советтешипчи, эч кимге айтпайлы ушундай нерсени кылып салдым да. Баягы күйөө жолдошума сюрприз кылайын деп, анан кийин ал топтоп жүргөн акчам болчу менинчи. Үйдө отурам да, мага $300 деле эч ким бербейт, топтоп жүрүп канча айдан бери ошонтип подарка кылайын десем, анан ушундай болуп калды да. Жаркын акчаны өзбекстандык эсепке которуп жатканда дагы эч нерсени шекшеген эмес. Ксения жооп бербей калганда гана алданып калганын түшүндү. Муну билгенде эмне кыларын билбей калганын айтууда. Просто шок болуп калдым, бир сааттын ичинде шок болуп эле отурдум, эчтеке сезбей эле мындай. Вообще түшүнбөй калдым да, кандай мен ушинтип алданып калам деп. Анан баягы вот этот фактор, наверное, имеет место быть, что я в декрете и решила сэкономить, баягы скупой платье дважды болуп калдым да менчи. Экономдойм деп, баягы бир жерден арзаныраак товар деп, баягы декретте отурганда по-любому экономго эметкенге аракет кылат экенсиң да балдарың менен. Ошол фактор болуп калды окшойт да. Алгач Жаркын бизге алданганын ачык айтып берүүгө убада берген. Бирок жакындары уят болосуң деп токтотушкан. Андыктан ал бизге жүзүн жашырууну өтүндү. Ошол эле убакта биздин каарманыбыз анын окуясы башкаларга сабак болот деп үмүттөнөт. Жок, мен уялган жок, мен жакындарым менден уялып атат да. Баары ушинтип чыгып, анан кийин эметип калсаң эми баягы үйдө отуруп бул жиндеп калган окшойт же дагы бирдеме деп айтабы деп мен жакындарым, мен уялбайм. Мен ошон үчүн сизге өзүм жаздым. Баягы мен наоборот ушундай бир кишиге же бир 5 кишиге жардам берсем дагы мен пайдам тиет. Мен ошон үчүн эметтим да, контактка бардым. Просто жакындарымдын суранычы да бул. $300 оңой акча эмес да, туурабы? Бул Кыргызстандагы орточо айлыктын өлчөмү. 1 айлык эмгек акыңды 1 мүнөттө эле шылуундарга берип коюу менен барабар болуп жатпайбы? Бирок бул бери жак эле дагы бир атын атагысы келбеген каарманыбыз кайрылып $1600 акчасын алдатканын баяндап берди. Ал жакын жылга балдарына белек кылам деп Hunter Product'тан телевизор буйрутма кылган. Ал акчасын Ксения Реймардын эсебине 2 жолу $800 бөлүп которгон. Акчаны алган соң Ксения жооп бербей калат. Каарманыбыз ошондо гана алданганын түшүнгөн. Hunter Product бул интернет дүкөн же соода борбору эмес. Ошондуктан сизде эмне үчүн бул берүүнүн каармандары Кыргызстанда эле базарга барып, телефон, телевизор сатып алышпайт деген суроо пайда болсо керек. Бул атайын кызматтардын бири. Аларды байер деп аташат. Байер чет өлкөдө сиз тандаган дүкөнгө барып, товарларды сатып алып, сизге жиберишет. Мындай товарлар Кыргызстанда сатылбайт же кымбат турат. Ошого каалоочулар көп. Суроо талап жогору жерде ушул сыяктуу аферисттер дагы болбой койбойт. Биз Ксения жана ага окшогон шылуундардын аккаунттарын изилдеп чыктык. Кооз жарнамалардан тышкары башка эле видеолорду интернеттен алып, мына биздин бактылуу каармандарыбыз деген мааниде жүктөп турушат. Бирок алар байланышууга эч кандай телефон номерин калтырышпайт. Сүрөтүн, так фамилиясын жарыялашпайт. Кардарларына анонимдүү форматта телефон же Instagram аркылуу жооп беришет. Өзүн Ксения деп тааныштырып, элди алып жаткан адамга биз дагы байланыштык. Жасап жаткан ишмердүүлүгү тууралуу суроолорго Telegramдан чалсак жооп бербей койду. Ал эми кат жүзүндө кайталганда ал бизди сөгүп, суроолорго так жооп бербей койду. Кайсы мамлекетте жашайсыз деген суроого бул Америка деп жооп берди, бирок ага ишенүү кыйын. Ал эми схемасы өзү тууралуу суроолорубуз жоопсуз калды. Ксения бир эле кыргызстандыктарды эмес, Орусия, Казакстан, Беларусь жана башка өлкөлөрдүн жарандарын алдайт. Ал эми алдангандар өз ара группаларды ачып, көйгөйлөрү менен бөлүшөт. Биз мындай группалардын бир нечесин таптык. Экөө кыргызстандыктарга тиешелүү болуп чыкты.
Алар канча акча алдатканын жазып, шылуундарды жазалоону талап кылышууда. Биз группа ачкандардын өздөрү менен сүйлөштүк. Алар жабыркагандардын саны 10 эмес, 100 эмес, 1000 деп саналат деп айтышты. Инстаграмдагы Hunter Product KG тайпасынын алып барган Айсулуу өзү Ксенияга $400 алдаткан. Ал бул акчаны кредитке алып, кызына телефон алып бермек. Учурда Айсулуу башкалар алдам калбасын деп маалымат таратып жатканын билдирди. Страницу, потому что у меня не было выхода. Писать заявление не было смысла, потому что я деньги не верну. И помочь другим людям, остеречь их от этого. Потому что сейчас в СНГ, с Казахстана очень много пишут. Ну вот, считайте, у меня подписчики там уже почти 300, да? Угу. Почти все. Почти все. Многие писали спасибо, говорили о том, что они хотели написать, заказать. И вот увидели мою страницу, и очень много пишут. Я вот кто пишет, у некоторых переписки не остается, потому что в Телеграме они удаляется чат от отца. А кто в Инстаграме списывались, у них переписки они скидывают. Ну, очень много. Они работают, как Бога не боятся, я не знаю. $400 это у меня самая маленькая сумма. А так от 1000 и выше. Одна написала вообще на $10 тысяч попалась. Там один парень писал, он вообще на 300 тысяч попался, но он не к ней, к другому тоже мошеннику, но система такая же. Hunter Product жана ага окшогондордун шылуундугун ачыктаган башка аккаунттар дагы бар. Алар алдамчынын чыныгы аты Ксения Гриневич же Юлия Марышева болушу мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Интернетте Ксения Гриневич тууралуу маалымат таба албадык, бирок Юлия Марышеванын окуясы абдан кызыктуу болуп чыкты. BBC Марышева 2014-жылы Орусияда так ушундай кылмыш үчүн алдамчылык беренеси менен соттолгонун маалымдаган. Ал ВКонтактеде аккаунттарды ачып, кардарларына айымдардын кымбат баалуу баштыктарын сунуштап, 400 000 рубльга алдап кеткен. Hunter Product Марышевага тиешеси барбы же жокпу азыр белгисиз, бирок кылган иши бири-биринен айырмаланбайт. Сизде шылуундун аты белгилүү болуп турса, эмнеге чара көрүлбөйт деген суроо пайда болгондур. Бирок бул иш сиз ойлонгондон дагы татаал. Биз жабыркагандарды тизмектеп, мындай 30 учурду таптык. Алар Ксенияга жалпы $21 000 алдатышкан. Бул ачыкка чыккан учурлар гана, жабыркагандардын саны мындан дагы көп. Акча көбүнчө Казакстандык Каспий, Халык, Хоум банктарына которулган. Ошондой эле арасында Азербайжан, Өзбекстандык банктар бар. Кызыгы, Ксения банктарда ар кандай фамилиялар менен катталган. Бир банкта Ксения Реймер болсо, башка банкта Санко, Фирсова, Сайлау жана башка фамилиялары дагы бар. Банкта эсеп ачып жатканда паспорт сурашат да. Бул адамда деги канча паспорту бар? Ксения деле чыныгы аты эмес болуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда жабыркагандардын көбү акчасын Optima банк аркылуу салган. Андыктан биз бул тууралуу суроолорду узатуу үчүн Optima банкка кайрылдык. Алар алгач бизге интервью берүүгө макул болушкан, бирок биз барганыбызда суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Биз тиштебейбиз, жооп берип койсоңор деле болмок. Жабыркагандардын көбү шылуундар чет өлкөдө, андыктан милицияга кайрылгандан пайда жок деп ойлошот. Биз милицияга байланышканда алдамчылыктын бул түрү менен күрөшүү оор экенин белгилеп, бирок аларды жазага тартуунун жолдору бар экенин белгилешти. Шылуундарга кабылып калып, ошондой алдап кетүүлөр учурлар көп кездешип атат. Бул кишилерге да чара көрүлөт. Арыз менен кайрылыш керек тийиштүү органдарга, өзүнүн жашаган жериндеги милиция кызматына. Негизи көп ушундай алдамчылар чет өлкөдө болуп калып атат да. Ошондо ИИМдин, милициянын ушул чет өлкөдөгү адамды жоопко тартууга мүмкүнчүлүгү барбы? Жоопко тартууга мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир биздин Кыргыз мамлекети көп мамлекеттер менен ошо кылмышкерди жоопко тартуу боюнча долбоо келишимдер бар. Бул жакынкы биздин мурунку мамлекеттерден Россия, Казакстан, бир нече мамлекеттердин менен келишим бар. Арыз менен кайрылып, ошо по месту, ошо кылмышкердин такталган жерине жөнөтүп ошол жерден жоопко тартууга мүмкүнчүлүк болот. Бул дагы бирок көйдөөлүү маселе. Ошол
адамдардын өзүнүн именно кайсы жерде экенин такташ керек да. Албетте, кээ бир жарандар байырлердин кызматына муктаж. Алардын баары эле алдамчы эмес. Биз өз ишин так аткарган байырлерге кайрылып, бул кызматты колдонуунун алдында эмнелерге көңүл бурулушу керектигин сурадык. Алар бизге бир нече пункттан турган тизмени жиберишти. Биринчиден, байыр өзүнүн жүзүн көрсөтүп, жеке баракчасына шилтеме калтырышы керек. Экинчиден, товардын баасы өтө эле арзан болуп жатса, бул абдан шектүү. Чет өлкөлүк банктарга акча жиберүү абдан кооптуу. Тааныш билиш досторуңар колдонгон гана байырлерге кайрылыш керек. Hunter продуктка кайрылгандар буга көңүл бурушкан эмес, ошон үчүн аларды шылуундар оңой эле алдап кетишти. Бул тууралуу оюңуз кандай? Пикириңизди сөзсүз комментарийге жазыңыз. Бул видеону канчалык көп адам көрсө, ошончо адамды алдануудан алдын алып каласыз. Маңдай териңиз менен тапкан акчаңызга сак болуңуз. Берүүнү мен Арген Бактыбек алып бардым. Көрүшкөнчө.